Ошон үчүн айттым да, Осман радиаллаху анхунун чечими саясий чечим болгон. Адамдардын башын бириктириш үчүн, ынтымак алып келиш үчүн, ошол Курайштин диалекти эң фасих, эң жакшы болгон. Ошого Усмандын иштихад, ал муштахид мутлак Усман радиаллаху өзүнүн халифалык мезгилинде ушуну туура көрдү. Мына ушундай кылуу адамдардын башын бириктирет экен деди. Азыр эмне деди? Кыргызстанда Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы дедик. Мына Шафи мазхабы туура эмеспи? Туура эле. Бирок Кыргызстандагы саясатка Ханафи мазхабы. Аш'ари эмне туура эмеспи? Туура. Бирок Матуриди. Эмнеге десе, Кыргызстандагы ынтымакты бир кылыш үчүн, намаздарыбызда бирдей намаз окуш үчүн, чыгарган фатваларыбыз бардык адамдарга бирдей болуш үчүн, акыйдада да талашпастан Матуриди кармак. Башкалар туура эмес деген нерсе эмес. Болгону Кыргызстандагы саясат ушул экөө. Экөө туурабы? Туура. Эч кандай туура эмес деп эч ким айта албайт. Андан дагы Ханафи мазхабы Кыргызстанда эң таркалган мазхаб. Шафи мазхаб азыраак, ал о 20 хутурда, анан кээ бир жерлерде гана болбосо, ал башка жерде таркай элек. Бирок Шафи мазхабындагылар эми көпчүлүккө баш ийиши керек дагы Ханафи мазхаб менен. Мисалы үчүн мен Иорданияга барган мезгилде Иорданиянын көпчүлүгү Шафи мазхабында болушкан. Ханафилер ошого баш ийип эле келишкен. Себеби кайсыл жерде көпчүлүк боло турган болсо ошого баш ийет. Бирок субханалла абалдарды өзгөртүүчү Аллах Таала да азыр Иордания Ханафи болуп кетти. Доктор Салах кыйкырып жүрүп, окутуп жүрүп, элдерди Ханафи кылып. Азыр Иорданиядагы Куллияты фикл Ханафи фик факультети ошол Жамиатул улумул исламия деген университеттеги эң көп тапшырган факультет ошол. Университетке эң көп акча алып келгенде ошо контракт менен да. Демек айырга эң көп студент окуп аткан болсо эң көп Ханафи болот деген нерсе. 20 жылдан кийин Иордания Ханафи иншалла. Доктор Салах Абул Хадж Аллахым разы болсун, ошонун иши менен 60-жыл деди, азыр эсимден чыгып калды. Ошондон бери Иорданияда таравих 8 рекет окуп келген экен. Тиги достор эли кылып калганда бардык жерлерде имамдар, казылык каналарда элге үйрөтүп жүрүп көптөгөн мечиттер дээрлик 80-90% 20 рекет таравих окуп калды. Кээ бир гана частный мечиттер гана 8ге калып кетпесе 20 өтүп калышты. Каяктан? Билди, туурасы ушу экендигин. Бул сахабалардын ижмагы экендигин. Ошого буну билсе дагы саясат үчүн ушуга биригебиз биз. Ошого эми Абдулла Масхуд ал мага ошкон сал неме окшойт да мындай. Сөздөн кайтпаганчы. Меники калды деди да. Бирок жана риваятта көрдү, сахабалардын бирөөсү Абдулла Масхуд келип, сен туура эмес кылып атасың деп айыптаган эмес дейт. Ошон үчүн ошонун мезгилинде ошол Абдулла Масхуддун кырааты менен намаздар окулунуп, ошондон өкүмдөр чыгарыла берген. Аны пайгамбарыбыздын оозунан уккан. Ал дегенде Абдулла Масхуддун мусхафы кырааты туура эмес дегендик эмес. Болгон саясат үчүн бардыгын жок кылып бир пикирге келели деп Усман ибн Аффан ошондой чечим кабыл алган. Ошол чечими ушул мезгилинде ушу туура болгон. Бирок Абдулла Масхуд өзүнүн пикири бар экен, калды. Бирок аны айыптаган жок. Аллах разы болсун. Бизге эгер колуңа бир нерсе жабышып кала турган болсо, ал денени жаап кала турган болсо дарат өтпөй калат да, себеби даратта гусулда денени жуушубуз милдет да. Ошого эгерде супер клей жабышып калса, же камыр жабышып калса, же пластилин жабышып калса, же краска жабышып калса, аны кетириш милдет болот. Солярка менен жуйсуңбу, эмне менен жуйсуң кетиресиң. Себеби анын түгүндө гусул болгондо дараттан суу жетиш керек. Ал эми сыя ушундай эле маселеде ал дагы дарат өтпөй калабы десе, жок. Сыя бул сиңип кетет бул. Бул дененин үстүн мындай бир бир нерсе мынтип каптап калбайт. Ал сиңип кетет, ал даратты өткөрбөйт. Бизге жанагы дене көрүнбөстөн, суу өтпөстөн үстүн жаап калган нерселерди гана кетирүү милдеттейбиз. Аллахым разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын туулган күнүн өткөрүү же болбосо туулган күнүндө майрамдоо ахлу сунна вал жамаада битаатыл хасанада бекитилген. 4 мазхаб. Неге десе, пайгамбарыбыздын төрөлгөнүнө кубанып атабыз, сиросын окуп, адамдар унутуп кетип атса, ошол мечиттерде өмүр баяндар окулунуп, пайгамбарыбызды мактаган ырларды окуп,
сахабалардан болгон пайгамбарыбызга ырдап, пайгамбарыбызды мактап ырдаган ырлар болгон, пайгамбар жакшы көргөн. Демек ошону дагы айтса бидат хасана болот. Башкача айтканда пайгамбарыбыз мезгилинде болгон эмес, сахабанын мезгилинде болгон эмес, табииндердин мезгилинде болгон эмес, 4 мазхабтын мезгилинде болгон, кийин болду. Шариатка карышыбы? Каршы эмес. Тыйылбайбы? Тыйылбайт болду. Азыр биз мисалы мечиттерде мынтип жай намаз салып окуп атабыз. Пайгамбарыбыз мезгилинде болгонбу? Болгон эмес. Алып салыш керекпи? İşlete беребиз. Bizde мына мукаббир саут азанда айтканда, мурда пайгамбарыбыз мезгилинде мунарага чыгып айтылган. Пайгамбарыбыз мына мунарада жок эмес, мындай имаранын үстүнө чыгып айткан. Азыркы мезгилде эч ким мунарага чыкпайт, микрофон менен айтып коет. Пайгамбарыбыз мезгилинде болгонбу? Болгон эмес. Шариатка каршыбы? Каршы эмес. Кыла беребиз. Анан бирөө айтат да, бул аада болуп атат, силер ибадат кылып атасыңар дейт. Биз ибадат кылып навайту an naj'alal mawlida 4 rakat деп атабыз. Ниет кылдым мен маулид кылганга деп ниет кылып атат. Жок. Жөн эле мунасаба, жөн эле той кылып катын алып атканда той кылып атасың го. Проблема жокпу? Жок. Үй алсаң деле адамдарды чогултуп Куран окутуп, эми пайгамбардын туулган күнүн пайгамбар ушул дүйнөгө келген экен деп, ошол күнү пайгамбардын өмүр баянын окуп коюп атасыз. Проблема. Кылгың келбей атабы, тафаддал кылбайлы кой. Проблема жок. Мен дээрлик маулиттин бирөөсүнө деле барбайм да. Неге барбайм? Себеби кээде азыркы мезгилдеги маулиттер өзүнүн максатын бербейт. Бир нерсе кылып концерт болуп кетет, анан бир бала кылат, анан бирөө сүйлөйт, анан мындай болот. Маулит деген мындай тынч отуруп, пайгамбардын өмүр баяны айтылып, ызы чуу эмес, эркек аял аралашпай, концерт жок, мындай отуруп. Мен Ошко барып калсам, Баткенге алып кел айтып, Бүргөндүдө экен ошол жерде молла Ахундамылага зиярат кылат. Ахундамыланы өтө жакшы көрөм. Аллахым разы болсун. Мен атымды унутпаптыр. Илгери бир ажылыкка барганда кызмат кылып, китептерди хадия кылдык эле. Олжобай ке деди. Мен угуп, аш кылып дайындап, мында биздин тажидин дамла башкалары бар эле, чайга чакырып туруп Ахундамыланы барып отуруп, дуасын алып, тамагын жеп атсак айтты да, бир суроо деди, мулла Олжобай деди. Азыркы биздин мезгилде маулид өзүнүн хакысын берип атабы деди. Эти бербей атат деди. Мени ham şu ойлондуруп атат деди. Азыркы мезгилде маулидтер ошол маулидтин максаты болсун. Маулидтин максаты эмне? Элдерге пайгамбарыбыздын өмүр баянын айтыш керек. Пайгамбарыбыз жөнүндө ше'ир айтыш керек. Пайгамбарыбыз жөнүндө анын сирасын айтыш керек. Балдарын, аялдарын, пайгамбарды сүйгүлө, пайгамбарыбыз жөнүндө жазылган китептерди айтыш керек. Пайгамбарыбызды таанып, тааныбай өмүрүндө биринчи жолу маулидке келгендер бар да. Пайгамбарыбыздын мындай болгон, чачы мындай болгон, көзү мындай болгон деп баягы Шамаил Мухаммад пайгамбарыбыздын дене түспөлүн сыпаттаган Шамаил Мухаммадия деген китеп бар. Имам Тирмизидики. Ошону окуп берип, пайгамбарыбыздын бою мындай болгон, чачы мындай болгон, көзү мындай болгон десе, баягы пайгамбарыбызды көрбөгөндөр да элестетип кубанышып ушул. Мен концерт мен алардан эмес. Анан ага өмүр маулид жакын калганда минбарларга чыгып кыйкыра турганда акыл камдерден эмесмин. Башка иш толтура. Аларга ошондой да, жанагы Атамбаевдин мезгилинде бир проблема бар болчу, Бакиев, эмне болсо эле Бакиев деп элечи. Андан башка сөз жок. Эмне болсо эле Бакиевдер, анан Бакиевчилер деп бир сөздү кармап алган болду. Башка иш кыла бер, толтура иштер бар башка. Эми кээде ар кандай себептер болот, пробка болуп калат же башка нерсе болуп калат. Намаздын кечигип калсак дейт, 10 мүнөт 15 мүнөт убакыт калса, мисалы пешин намазында дейт. 10 мүнөт 15 мүнөт калды. Парызын окуйбузбу же сүннөттөрүн кошо окуйбузбу дейт. Кандай кылабыз дейт. Эми ошол жерде абалды өзүңүз карайсыз. Сүннөттөрдү окуп бүткүчөңдөр асырга азан айтып ийбей турган болсо, анда сүннөттөрдү кошо окуйсуз. Себеби өзүнүн убактысындасыз да. Качан асырга азан айтканга чейин пешиндин убактысы бар. Анан сиз карап анан сүннөттү бисмилла деп чоюп, руку сужутта кыраатынан келсең, ассаламу алейкум десеңиз, Аллаху акбар десе, парыз калып кетпеши керек. Демек мынтип карап коюш керек. Жетише турган болсок, окуйбуз. Жетишпей турган болсо, парызды окуйбуз, Себеби бизге талап кылынган нерсе бул парыз. Сүннөттөр
кээде мүмкүнчүлүк болбогон кезде ташталат. Allah оорураак суроо экен. Эгерде бир адам аялга боюна болуп калса, бирок бала оорлуу болуп кала турган болсо, ошол оорлуу болуп калган баланы аборт кылганга шарият кандай карайт дейт? Биринчиден 4 айга кийин деген маселе бар. Эгерде боюнда болгон нерсе 4 айга чейин боло турган болсо, эгерде олуттуу себеп болсо, эненин ден соолугуна же баланын ден соолугуна зыян боло турган болсо, же болсо балдардын тартиби өтө жакын болуп кеткен, же өтө бир жерде жумушта иштейт, баласы менен кете албайт, же болсо биринчи баласы бар, 2 жашка чыга элек, ал эмизиш керек, ушундай болуп калса, эгерде врачтар сунуш берсе алдырса болот 4 айга чейин. Ал эми 4 айдан кийин тыюу салынат. Болду 4 айдан кийин ага жангирилет дагы эмне болот? Аны алуу арам болуп эсептелет. Бирок 4 айдан кийин дагы энеге коркунуч келе турган болсо, врачтар ага бир нерсени кортунду чыгарса, муну албасак энеси өлүп калышы мүмкүн десе, ошол мезгилде зарурат үчүн уруксат берилет. Эгерде бала нормальный эле, энеде кичине проблема бар, 4 айдан кийин кетти, же баланы алса эне калат, же эне өлөт. Ушундай 50-50 болуп кала турган болсо, врачтар менен кеңешип туруп адам өзү чечиши керек болот. Себеби экөө тең толук кандуу адам, төрөлбөсө дагы жангирилген, анан ошого кылабы, кылбайбы аны өзү чечиши керек. Тооба кылып туруп кылдырсын, же болбосо кой өлсөм өлөмүн төрөймүн деши мүмкүн. Аны өзү чечиши керек болот. Ошого шарияттын көз карашы менен 4 айга чейин олуттуу себеп болсо алса болот. 4 айдан кийин ал өтө оорураак маселе. 4 айдан кийин оорураак маселе, жан киргенден кийин ал маселени тереңирээк караш керек болот. Врачтардын кортундусу, эненин ден соолугуна маселеси, баланын ден соолугу көп нерсе изилдеш керек болот. Аллах разы болсун. Алла бир сажда аятын бир орунда бир канча жолу окуса, жаттап атат бирөө, бир жолу эле кылат. Ал эми бир орунда бир канча сажда аятты, бул аятты окудуңуз, андан кийин аркы аятты окусаңыз, анда ар бирине өзүнчө сажда кыласыз. Себеби бир аятты ордуна кайталанса, себеби бирөө эле ага бир эле сажда кылат. Эки Алак сүрөсүндөгү башка жакта болсо, ар бирине өзүнчө сажда кылынат. Ва саллаллаху тааля хайра халк Мухаммад ва аля али ва сахби ажмаин. Амин. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулиллах. Аллах таала ушу берген илимдерди пайдалуу илимдерден кылсын. Аллах таала адашуудан өзү сактаган болсун. Элибизге, жерибизге тынччылык, аманчылык берсин. Аллах таала ынтымагыбызга береке берсин. Элибизден, жерибизден жакшылык кетпесин. Бир рахматика архамалла.